Это слова Наполеона Бонапарта, великого полководца, который вел за собой войско и одерживал победы, не зная при этом ни основ менеджмента, ни стилей, ни методов управления, но владея искусством управления. Аталган окуу жайдын демилгеси менен экономика багытындагы студенттер үчүн өткөрүлгөн олимпиаданын максаты студенттердин кесиптик чыгармачылык жөндөмдөрүн аныктоо жана болочок кесибиндеги көндүмдөрдү өнүктүрүү, дээрлүү жана таланттуу студенттерди колдоо үчүн зарыл шарттарды түзүү, башкаруучулук, инновациялык жана административдик ишкердиктерди адистин потенциалын калыптоодо университеттердин катышуусун күчөтүү. Биздин университет бардык жетекчилер бул системалык менеджменттин сапаты боюнча ар бир 5 жылда квалификациясын жогорулатып турат. Бул менеджментти жакшы билүү деген бул сапатты камсыз кылуу деген менен барабар болот да. Ал эми жетекчи эгерде менеджменттин принциптерин бүгүнкү күндөгү эл аралык стандарттарды биле турган болсо, өз ишин жакшы буюштура алат жана сапатты камсыз кылат да. Аймактардагы жогорку окуу жайларынан келген студенттердин катарында Ош мамлекеттик университетинин студенттери да болду. Алар дегенде олимпиадага катышуу үчүн алдын ала бир кыйла сыноолордон өтүп тандалган. Биздин окуу жайдан жоба боюнча 4 студент дегенден 4 студентти алып келдик. Тандоо бул бизде bir ay мурун жүрдү. Студенттердин арасынан биз түрдүү форматта тандоо алуу процессин жүргүзүп, анан ушул мыкты деген 4 студентти бул жака алып келдик. Бул жерге келгенибиздин өзү бизге чоң бир жеңиш болуп эсептелет. Келип өзүбүз менен тең студенттер менен бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, өзүдөн чоң уюштуруучулардын кызматын көрүп, өзүбүзгө жакшы керектүү маалыматтарды алып атабыз. Олимпиаданын катышуучулары калыстар тобунун көзөмөлүндө бир күндө 4 турдан турган сыноодон өтүштү. Адегенде ар бир окуу жайдын студенти өз командаларын көпчүлүк менен тааныштырып, стратегиялык менеджмент, каржы менеджменти, персоналды башкаруу жана башкаруучулук чечимдер боюнча тест тапшырышты. Андан соң сканворд чечишип, менеджмент, илим жана башкаруу өнөрү деген тема боюнча маалымат камтыган 5-7 мүнөттүк ой жүгүртүүлөрүн айтып беришти. Менеджмент как наука представляет собой постоянно накапливающие совокупность знаний, методов и непрерывный поиск получения и совершенствования этих знаний. Бүгүн келип ушунча талкуулоолор болуп атат, ушунча көп бирлерine карап, көп идеяларды угуп, анан үйрөнүп атышат. Анан биздин компанияда ошондой балдарды биз баалойбуз. Ошолорго биз деген чоң жардам беребиз. Анан биздин компанияга келип, практика өтүп, стажировка өтүп, анан кийин калса биздин партнерлор болуп калса деген биз аябай сыймыктанмакпыз. Болочок адистердин дараметін баалаган калыстар тобуна түрдүү ишканалардын, ири компаниялардын жана уюмдардын өкүлдөрү кирген. Алар олимпиадага катышкан студенттердин билимин баалап эле калбастан, алдыңкы орундарды ээлеген жеңүүчүлөргө атаган белектери да бар. Мен ошо КНТШПден келгем. Биздин компаниябыз спонсор болуп калды бул олимпиадада. Компаниядан сонун приздарды беребиз. Бул Powerbank, флешка, корпоративдик блокнот, ручка, сонун приздер. Ошентип олимпиада абдан кызыктуу өттү. Натыйжада калыстар тобунун дээрлик көпчүлүгү өздөрүнүн мыкты адистерди олимпиадага катышкан окуу жайлардан тандап алууга зор мүмкүнчүлүктөрү болду. Калия Карибекова, Абдулла Сусенов, Толгонай Турсунбай кызы, Билим жаңылыктары.